Намаз жаман адаттардан жана зыяндуу нерселерден тосот. Эгер сен намазың андай кылбай жатса, андан намазыңа маани бер. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пенденин Аллахка болгон эң жакын учуру бул пенденин пешинеси саждада болгон учуру. Намаз бул диндеги орду, денедеги баш сыяктуу. Кандай эле денени башсыз элестетүү кыйын болгондой эле, ислам динин дагы намазсыз элестетүү ошондой эле кыйын. Намаздын 12 миңден ашуун пайдасы бар. Алардын эң төмөнү ден соолукка пайдалуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат эле: "Эй Билал, азан айтчы, жан дүйнөбүздү рахаттандырайлы." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаз көзүмдүн кареги деген. Дал ошондой биз намазды көзүнүн карегинде сактайлы. Намаз бул Аллахтан тилек тилөөнүн көпүрөсү. Көпүрө эки жекти жакындаткандай, намаз дагы сени Аллах Таалага жакындатат.